Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкө башчы Садыр Жапаровго эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата кат жолдоду. Акыркы 30 жылдын ичинде биздин мамлекеттер достук жана ынак коңшулук маанайда саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда мамлекеттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүүдө белгилүү натыйжаларга жетишти. Тажикстан менен Кыргызстан көп тараптуу түзүмдөрдүн аянтчаларында кызматташуунун оң тажрыйбасына эл аралык жана аймактык уюмдардын алкагында өз ара колдоо көрсөтүп, глобалдык демилгелерди биргелешип илгерилетүүдө. Мен Тажик-Кыргыз мамилелеринин мындан аркы өнүгүшү биздин өлкөлөрдүн жарандарынын түпкү кызыкчылыктарына жооп берип, Борбор Азияда тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого салым кошот деп ишенем. Биргелешкен күч-аракеттер менен биз мамлекеттер аралык мамилелерди бекемдөөгө, аларды жаңы практикалык мазмунга толтурууга мындан ары да ар тараптан салым кошобуз деп терең ишенем деп айтылат билдирүүдө. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровго чың ден соолук жана ийгиликтерди, ал эми дос Кыргыз элине тынчтык, бакубатчылык жана өнүгүү каалады.